Эң узун кезек азыр рентген бөлүмүндө күнүнө 20 чейин бейтап кабыл алынуучу бөлүмдө ушул күндөрү келгендердин саны 6 эсеге көп. 30 жылдан бери рентген лаборант болуп иштеген Шарабидин Төлөнбаев мындай массалык толкун биринчи рет катталып жатканын айтат. 93-жылдан бери иштейм, бирок буга чейин мынчалык көп болгон эмес. Мына былтыркы ковид, мурунку жылкы ковидтен бери ушундай көп бола баштады да. Ушул тапта облустук балдар ооруканасында 650 бала дарыланууда. Сасык тумоо менен өпкөсү кагынгандар 1 жашка чейинки балдар арасында басымдуу. Больницага кара суу алып барып көрсөттүм, ал жакта дары жазып берди. Үйдө ичирдим, бирок кайрадан дагы абалы жакшыланбаганына байланыштуу 4-күнү бул жакка келдик. Жардам сурап кайрылгандардын көптүгүнөн айрым бейтаптар коридордо дарыланып жатышат. Кабыл алуу бөлүмүнүн адистери акыркы 1 аптадан бери күчөтүлгөн нөөмөткө өткөн. Ооруканада пландуу дарыланууга чектөө кирди. Биз мисалы азыр кошумча күч катары кабыл алуу бөлүмүнө 2ден дарыгер, 4төн ординатор коюп атабыз, 6 адамды коюп атабыз. Майрам жана дем алыш күндөрү кээ бирде 8ден врачтарды коюп атабыз. Бирок ошолор дагы үлгүрбөй атат. Күнүнө күндүзгү күнгө эртең мененки 8ден кечки саат 5ке чейин 150ден 200ге чейин бейтап кайрылып атат. Балдардын абалынын оорлошуна дарыгерлер ата-энелердин балдарга болгон кош көңүл мамилесине байланыштырат. Ошол эле маалда райондук ооруканалардын жоопкерчиликсиз мамилеси да себептүү дейт. Ош облусунун аймагындагы 7 райондон сырткары Жалал Абад, Баткен облустарында тейлеген оорукана бейтаптарды жашаган дареги аркылуу дарылоо боюнча кайрылуу жолдогон. Райондун бардыгы бизге келип атат дагы, район пустуют. Биз действительно ооруларды алып калып атабыз дагы. Орто оор жана жеңилиректерин жашаган жерден мажбурлап жөнөтүүгө аргасыз болуп атабыз. Биз бул боюнча координатордун атына кат жолдодук. Райондор өздөрү кошумча керебеттерин, эгерде местасы жок болсо, кошумча керебеттерин уюштуруп, ошондой эле кошумча күч даярдаш керек. Кадимки сасык тумоо чоңдор арасында да тездик менен жайылып жатканы байкалган. Мындан улам вирусологдор жарандарды эмдөөдөн өтүүгө кеңеш берет. 24850 доза вакцина келип түшкөн. Анын 10 миңи Кореядан өндүрүшүнөн чыккан сезондук грипптин пайдалануучу вакцина, анын 14850 бул Россия өндүрүшүнөн чыккан. Келип бизде бул жерде борборлоштурулган складыбыз бар. Бүгүнкү күндө биз бардыгын уже таркатып бердик. Ковидке каршы да учурда вакцинанын 2 түрү колдонулууда. Дубандын аймагында 143 эмдөө пункту иштеп жатат. Ошто тобокелчилик тобунда жалпы 500 миңден ашык жаран бар. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.